өзүңдүн текебир, эки жүздүү экенин кантип билсе болот дейт. Жана ушул эки оруудан кантип айыкса болот деген суроо экен, жакшы суроо экен. Негизи адам өзүнүн оорусун өзү билбейт көбүнчө. Ошон үчүн ооруган адам докторго барат. Докторлор дагы ооруса башка докторго кайрылат. Ушундай. Бирок оорулардын белгилери болот. Ошон үчүн докторго табып калсаң, белгилерден карап туруп сенин бериң ооруйт экенин айтат. Ошондой эле руханий оорулардын белгилери болот. Руханий оорулардын белги болот. Руханий оорунун бирөөсү текебир. Текебирдин белгилери болот. Белгилери мисалы кээде тез ачуусу келет. Сүйлөгөн сөзүдөн билинет. Басканынан билинет. Жүрүм-турумундан билинет. Мамилесинен билинет. Текебир экендиги. Бул аламаттар. Адамдын текебир экенин аламаттары болот. Алардан адам өзүн сезип калган болсо, анда кичик бейил болгондуга аракет кылыш керек. Себеби текебирди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам батарул хак деген. Хакты кабыл албайт да. Хакты инкар кылат. Батарул хак бул текебирдин аламаты болот. Ошон үчүн текебир болгон болсо, Алла баары сактасын, анын белгилеринен билсе болот. Өзү дагы билсе болот, башка адам билет. Негизи бул маселе муну тасаввуфта шайхтар билет. Тасаввуфтун шайхтары, ошо шайхтар карап туруп, бул адам кайсы оору менен ооруп атканын билет. Анан ошого жараша илаж кылат, дарылайт. Түшүнүктүүбү? Адам өзүн дарылайм десе, эгер текебир экенин сезген болсо, өзүнү пас алсын. Кичик бейил алсын. Өзүнүн кичик бейил алганга дуа кылсын. Мындай элдер кылбаган иштерди кылганга аракет кылсын. Ошол кайсы ишти кылгысы келсе, ошолорду кылып акырын текебир жойгонго аракет кылыш керек. Түшүнүктүүбү? Мавлана Ашраф Ali Tanavi rahmatullah aleyh bir окуяны айтат. Абдул Куддус деген бир чоң аулия өткөн. Ошол кишинин бир баласы бир шейхке барат экен. Шейхке барып айтат экен, мен атамдын немесин алганы келдим дейт экен. Атамдын байлыгын алганы келдим дейт экен. Атасы чоң тарикатты шейх болгон. Ошол байлыкты нисбатты мага бериңиз деп келет экен. Сөзүнөн кибири билинип турат. Шейхтин баласы анан мейлин деп 3 күн коноктойт экен. 3 күн коноктогондон кийин кетпей жүрө бергенде анан ишке салат экен. Ишке салганда бир күн көмүр тазалайт экен, бир күн таракан тазалайт экен. Ошентип баягы кибирди тазалап анан жөнөтүп берген. 3 күн неге коноктодуңар десе, 3 күн конокту сыйлоо фарз деген, милдет деген, сүннөт деген. 3 күндөн кийин бүттү да эми аны максатка өтө билип деп туруп аны тарбиялаган. Ошон үчүн тарбияланат. Ушундай иштер менен шайхтар тарбиялайт. Адам өзүнүн дагы дуа кылыш керек, Алла сактаган деп. Өзүнүн дагы тарбиялаганга аракет кылыш керек, пархез кылыш керек. Эки жүздүү да ошондой эгер эки жүздүү болуп калган болсо, өзүнү ихлас кылганга, ихластуу болгонго, ихлас менен адамдар менен чогуу болгонго аракет кылсын. Ихлас жуга турган нерсе. Ихластуу адамдарга барса, иншалла бул сыфат жоголуп, ихластуу адамдардын ихласы жугат.